илгери мергенчилер турмуштары начар болуп тоодо жүргөн бир 5-6 кыргыз болсо анан кийин баягы жашаш керек да. Малы аз болгон кедейлер токойго барып 1-2 айбанатты тоо теккеден атып алып келип айылдагыларга таратып берип кожо жаш ушинтиппакчы экен да. Ошентип жүрүп анан ал кызыгып кетет экен. Кызыгып анан кийин кыра баштаганда кырып баарын майда улактарына карабай кырып анан кийин баарын сүйрөп алып келип анан элдер ошонун баарын союп анан эттерин алып жешчү экен да. Анан ошондо тиги суречки кайрылат да. Айланайын кожо жаш өлтүрбөгүн, кырбагын балдарымды. Эртең эле биз керек болобуз сага. Талдың асқа таш ачатуя ойногон, аныдан мойсоң жок кылды. Катыгын адам сартай такыр, тойбогон айлоку. Бул тема менен көрүүчүлөргө аябай чоң таасир берди. Кээ бирөөлөр ыйлашты. Сахнада эгерде сен чын жүрөгүң менен сүйлөп атсаң, чын берилип айтып атсаң суречкинин атынан, анан тиги кожо жашка кайрылып атпа, өлтүрбө, кырба, жойбо, бизде тирүү калыптыр, менин улактарымды өлтүрбө деп атса, ошолдун айткан сөздөрүнө эл ишенет. Барын кырсак, жойсок, токойлорду өрттөсөк, жан жаныбарлардын барын кырсак, суунун барына көлдөр кууч ачсак, анан кантип жашайбыз? Кантип жашайбыз? Уран, чакырык болду. Менин оюмча акылы барлар түшүнгөндүр. Акылы жоктор кулагынын сырты менен кетип басып кеткендир. Бирок мындай чакырыктарды тынбай айтып туруш керек да, элге бүт жалпы. Биз кыргыз элине бүт кыдырып айтсак, туп-туура болот. Элдин кулагына мындай коюп туруш керек да, ушуну сактайлы, сактайлы, сактайлы деп бир айтпай, бир айтсаң сактайлы десең, деп басып кетип калышат. Сактайлы, сактайлы, сактайлы деп анан кыйкырып айтсаң, анан балким ошондо ойлонуштары мүмкүн.